Өлкөдө бүгүн тарыхый күн. Анткени бир мезгилде 1 саатта республика боюнча 100 объекттин ачылышы орун алды. Анчинен 40 өндүрүштүк ишкана болсо, 60-ы социалдык объектилер. Президент Садыр Жапаров онлайн режимде катышып, ири ачылыштарга старт берди. Облустун борборунан 80 чакырым алыстыктагы Көксай айылында бүгүн кубанычтуу күн. Анткени 2017 жылдан бери эл күткөн бала бакча бүгүн ачылып, анын ачылышына өлкө башчысы Садыр Жапаров онлайн режимде катышты. Бул бала бакчанын ачылышына мамлекет тарабынан 86 миллион сом каражат жумшалып, 140 орундуу бала бакча пайдаланууга берилди. Заманбап 2 кабаттуу имараттын ичинде балдар үчүн бардык шарттар бар. Бакчага баш баккан жарандардын ички жасалгасы кайдыгер калтырбайт. Эми келечек муун өзгөчө алыс аймактагы Көксай айылынын балдары ушул бакчада тарбияланат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө биздин ушундай жаркыраган жаңы бакчабыз ачылып атат. Бул бакчаны биздин элибиз абдан күткөн ушул күнгө чейин. Кудай буйруса, мына бүгүн биз ачылышын белгилеген турабыз. Бул негизи өзү 140 орунду. Ал эми бизде азыр электрондук очередте 150 бала турат. Аябай муктаж болчубуз биз. Мынакей азыр балдардын ушул жерде өсүп өнүгүүсүнө, тарбия алышына мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүп берди. Ал үчүн мамлекетке абдан ыраазыбыз. Нурайым Абдрахманова Көксай айылынын тургуну, 2 кызын дал ушул бакчага алып келүү ниети бар. Заманбап балдар үчүн бардык шарты жакшы. Бакчанын ичин кыздарына көрсөтүп, балдары ушул жерден тарбияларын угуп кубанууда. Анткени 6 баланын энеси Нурайым сыяктуу кубанган айыл эл арбын. Бул бала бакчага биз канча жылдар, канча айлар санап күткөнбүз. Анткени бул элет жеринде негизи ушул заманга ылайыктуу бардык шарттары менен түзүлгөн, ичинде душуна чейин бүт колу жуугуч бүт камсыздалган, жаткан кроваттарына чейин өзүнчө аябай биз суктанарлык деңгээлде бүткөн экен. Биз буну аябай жылдар бою күткөнбүз. Менин учурда 2 кызым келет. Биз аябай кубанычтабыз. Жаркыраган жаңы балдар бакчасында 32 кызматкер эмгектенет. Тарбиячылардын айрымдары буга чейин айылдагы бакчада эмгектенип, балдар менен иштөө тажрыйбасы бар. Алар үчүн мындай иштөө сыймык. Бул жогорку тайпанын санузели, балдардыкы, кыздардыкы өзүнчө бөлүнгөн. Бардыгы жаңы, санитардык талапка жооп берет. Бүттүгү жаңы. Игровою, бул шкафтары бардыгы балдардыкы ар бириники өзүнчө. Бир группада 24 бала болот, 24-түн 24 шкафы бар. Бакчанын ачылышына келген айыл элинин сүйүнүчүндө чек жок. Не деген балдар тарбияланып чыгат. Ошол айтылган ийгиликтердин бардыгы, боло турган жумуштардын бардыгын иштей турган ошо бала бакчанын жаштары. Ошон үчүн бала бакчадагы балдарды жакшылап тарбиялап, бардык жагынан, билим жагынан, жүрүш-туруш жагынан талыкпай эмгектенүүнү талап кылсын. Айтматов районунда жалпы 26 балдар бакчасы бар, да кошумча 3 бала бакча керек. Бул район боюнча 26 бала бакча. Буйруза дагы Аманбаев айылында бир бала бакчаны сентябрь ичи ачабыз. Ошондой эле Кайнар айылында детсадтын кошумча имаратына жеке ишкер тарабынан 15 миллион акча каражаты каралып, аны дагы сентябрь ичи пайдаланууга берүү алдында турабыз. Негизинен бизде бала бакчага болгон муктаждык Көктөбө айылында зарыл, ошондой эле Үч булак айылында бала бакча зарыл болуп турат. Көктөбө айылында бала бакча жергиликтүү бюджеттин эсебинен башталды. Бизге ошондо бизде азыр эң зарыл Үч булак айылына бир бала бакча салуу милдет турат. Салтанаттуу иш-чара айылдык жаш таланттардын чакан концерти менен коштолду. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.